Саламатсыңарбы, кадырман окуучу достор? Кайрадан кезектеги сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Тайыр кызы Нургүл, Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүнкү турган темабыз ата тооч, жактама ата тооштун жөндөлүшү. Бүгүн сабагыбызда ата тооштун эрежелерин эске түшүрөбүз. Бир канча көнүгүүлөр менен иштейбиз. Адамдар менен сүйлөшүүдө сылык сүйлөгөнгө, сылык мамиле түзгөнгө үйрөнөбүз. Ата тооч бул зата тооштун, сына тооштун, сана тооштордун ордуна колдонулуучу жана алардын белгилерин атабай көрсөтүүчү сөз түркүм. Ата тооч маанисине карай 6га бөлүнөт. Жактама, шилтеме, сурама, таңгыч, белгисиз, аныктама ата тооч. Жактама ата тоочко мен, сен, сылык туру сиз, ал, биз, силер, сылык туру сиздер, алар. Шилтеме ата тооч бул, ушул, ошол, тигил, тетиги, ал. Сурама ата тооч ким эмне, кайда, качан, кантип, канча. Таңгыч ата тооч эч нерсе, эч ким, эчтеке, эчтеме, эч качан, эч кайда, эч бир. Белгисиз ата тооч бир нерсе, кимдир бирөө, кайсы бир, кай бир, алда качан. Аныктама ата тооч бүткүл, баары, ар ким, ар кандай, ар нерсе, өз жана башка сөздөр кирет. Негизинен ата тооч башка сөз түркүмдөрүнүн ордуна колдонулат. Өзүнүн суроосу жок. Кайсы сөз түркүмүнүн ордуна колдонулса, ошонун суроосуна жооп берет. Ата тооштун орфографиясына кайрыла турган болсок, бир нерсе, эч нерсе, кандайдыр бир, кайсы бир деген сөздөрдү көрүп турасыңар. Эгерде эки бөлүгү тең мына ушундай өз алдынча колдонула алган сөздөрдөн турган болсо, анда алар бөлөк-бөлөк жазылат. А эгер эки сөзүнүн бири тыбыштык өзгөрүүгө учурап, өз алдынча турганда колдонулбай калган болсо, чогуу жазылат. Мисалы, бирдеме, бирденке, эчтеке, эчтеме. Демек, балдар, кызыл менен белгиленген сөздөрдү эстеп калалы. Ал эми бул, бу, тигил, тиги, ушул, ушу деген сөздөрдү кезиктирген болсоңор, бул сөздөрдүн эки вариантын тең жазууга жол берилет. Ал эми ата тооштун синтакстик кызматына токтоло кетсек, ал баш мүчөлүктө, айкындооч мүчөлүктө милдетти аткарат. Силер билесиңер, баш мүчө дегенде баяндооч кирет, айкындооч мүчөлөрүнө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Мисалы, ээлик милдетти аткарган ата тооч. Мен сүрөт тартып жатам. Ким? Мен. Силер жаңы коомду курууга тийишсиңер. Кимдер? Силер. Баяндооштук. Медерибиз да, тирегибиз да сенсиң. Кимсиң? Сенсиң. Атооштук баяндооч. Жыргалдуу турмуш бизде. Кимде? Бизде. Атооштук баяндооч. Анын окуусуна кубанып жүрөбүз. Кимдин? Анын. Аныктооч. Биздин балдар жакшы окушат. Кимдин? Биздин. Аныктооч. Толуктоочко мисал. Силерди кызуу куттуктаймын. Кимди? Силерди. Өзүңдү эр ойлосоң, өзгөнү шер ойло. Кимди эр ойлосоң? Өзүңдү. Кимди шер ойло? Өзгөнү. Алар тигинде иштеп жүрүшөт. Тигинде бышыктооч. Алар биздикине келишти. Кимдикине? Биздикине. Дагы бышыктооч. Достор, биз көп учурда жактама жана шилтеме ата тоошторду айырмалай албаган учурлар көп кезигет. Келгиле, айырмалап көрөлү. Мисалы, жактама ата тоошто ал үч жактын бирине таандык кылып көрсөтөт. Ал сабактан келди. Ким келди? Ал. Үчүнчү жакта көрсөтүп жатат. Ал эми шилтеме ата тоошто болсо, ал бала сабактан келди. Кайсы бала? Ал бала. Ал балабы, кызбы шилтеп көрсөтүп жатат. Экинчи сүйлөм. Ал такыр ушак айтпайт. Ким? Ал. Үчүнчү жактагы адам. Ал кыз такыр ушак айтпайт. Кайсы кыз? Ал кыз.
Эми достор, алда канча түшүнүп алдыңар окшойт. Жактама ата тоош деген бул затты 3 жактын биринде таандык кылып көрсөткөн ата тоош жактама ата тоош деп аталат. Ага мен, сен, ал, биз, силер, алар деген сөздөр кирет да, ким кимдер деген суроолорго жооп берет. Негизинен жактама ата тооштор биринчи, экинчи, үчүнчү жакта жана жекелик көптүк түрдө да колдонулат. Биринчи жакта мен, экинчи жакта сен, үчүнчү жакта ал. Жекелик түрдө мен болсо, көптүк түрү биз. Жекелик түрү сен болсо, көптүк түрү силер. Сылык түрү сиз, жекелик түрдүн, көптүк түрү сиздер. Үчүнчү жакта жекелик түрү ал, көптүк түрү алар. Достор, 6 жөндөмөдө дээрлик бардык ата тооштор жөндөлөт. Мен азыр ар бирине токтолбойм. Биз жактама ата тоош жөнүндө сөз кылып жаткандыктан, жактама ата тооштун 6 жөндөмөдө жөндөлүшү боюнча бир аз токтолуп кетейин. Биз алгач мен, сен, ал, биз деген уңгу сөздөн турган жактама ата тоошту жөндөйлү. Кызыл менен белгиленген сөздөр ушул жөндөмөлөрдө өзгөрүүгө дуушар болду. Анткени анын деген сөз ал деген уңгу сөздөн турат. Анын болуп өзгөрүнүшүнүн себеби биз эч качан алынын деп айтпайбыз да. Кыргыз тилинде андай сөз жок. Ошондуктан ал анын болуп өзгөрдү. Менге, сенге, анга деп сүйлөбөйбүз. Ошондуктан барыш жөндөмөсүндө мен, сен, ал деген уңгу сөздөр мага, сага, ага болуп өзгөрдү. Ошондой эле табышта аны болуп өзгөрсө, жатышта анда, чыгышта андан болуп өзгөрдү. Биз сүйлөп жатканда алда, алдан деп айта албайбыз да. Биздин адабий тилде анда, андан болуп сүйлөнөт. Эми балдар, сүйлөмдөрдү керектүү ата тооштор менен толуктайбыз. Келгиле, экранды жакыныраак кылып карайбыз дагы, чогуу сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Мисалы, биринчи сүйлөм. Ар дайым бир жака жол жүрөрдө мен ушул сүрөттүн алдына келип турам. Бул заман тар заман, азуулуга бар заман. Ким эрдик кылса, жеңиш ошонуку. Ал өз ишинен таанылат. Бул сүйлөшүү тууралуу адам апам билбей эле койсун. Бүт дүйнө укту даңкыңды, эл билет сенин баркыңды. Ойдон күлүк эч нерсе жок. Калпычы чынын айтса да, ага эч ким ишенбейт. Базарлык эле керек болсо, мына сага ал. Апа, карачы. Бул сонун гүл. Демек биз ата тооштун бир канча түрлөрүн койдук. Ушул деген шилтеме ата тооч, бул деген шилтеме ата тооч, ким сурама ата тооч, ал жактама ата тооч, сенин, сага дагы жактама ата тооч, эч нерсе, эч ким деген бул таңгыч ата тооч. Кайсы вариантта орфографиялык ката бар? Келгиле, назар салабыз. Эч кайсы, эч бир, эч нерсе, эчтеме. Жогорудагы эрежелерди айтып жатканда эгер кимде ким көңүл буруп турган болсо, анда дароо эле таап алат. Эч кайсы. Туура. Эч бир. Туура. Эч нерсе. Туура. Демек, балдар, эчтеме деп эмнеге жазылбаш керек экендигин мен жогоруда эрежеде айттым. Эгер бири маани бербей кала турган болсо, анда ал биригип жазылат деп. Демек, эчтеме деген сөз бирге жазылат. Мунун, мында деген сөздөрдүн уңгуларын табабыз. Бул, бу, мына, мына, мен, мына, бул, мына. Ана бир саамга ойлонуп көрөлүчү.
Эгер балдар бул бууну ким тапкан болсо, жаңылышат. Туура эмес. Бул дагы ката. Бул дагы ката. Туура жооп мунун сөзүнүн уңгусу бул, мында сөзүнүн уңгусу мына. Кайсы катардагы асты сызылган сөз адамды билдирет? Мисалы А варианты: мындан кийин сага ишенбейм. Б варианты: мындан эч нерсе чыкпайт. В варианты: мындайды көрө элекмин, берчи көрөйүн. Г варианты: мунун артыкчылыгы арзандады. Эгер кимде ким достор мында эч нерсе чыкпайт деп Б вариантын тандаган болсо, анда туура таптыңар. Анткени мындан деп адам жөнүндө сөз болуп жатат. Эми, урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма алабыз. Ал үчүн жогорудагы сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз. Андан кийин жактама ата тооштордун алдын сызып, үстүнө ошол сөздүн кайсы жөндөмөдө турарын белгилеп коебуз. Мисалы, мага бул элдин кең пейилдиги жана меймандостугу аябай жакты. Сүйлөм грамматикалык түзүлүшү жагынан жөнөкөй. Бул жерде мага деген жактама ата тоош турат. Мага деген жактама ата тооч. Мен деген уңгу сөздүн барыш жөндөмөдө өзгөргөн түрү. Силер дагы достор үлгүдөгүдөй иштейсиңер. Мени YouTube'дан Тайыр кызы Нургүл деп издесеңер болот. Демек, издегенден кийин жакты белгисин басабыз. Андан кийин подписаться же болбосо жазылууну басабыз. Андан кийин коңгуроону басабыз. Коңгуроону басып койсоңуздар, мен жүктөгөн ар бир сабак сиздерге биринчилерден болуп барат. Демек достор, келерки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.